Мына акыркы убакта дагы кармап тергөө ички иштер министрлиги тарабынан 11 блогер кармалып бүгүн тергөөсү жүрүп атат билесиздер. Ага чейин болгон. Мына сиздин сурооңуз саясий багытта болду, ошон үчүн жооп берейин. Ар бир кармалган иште прокуратура мыйзамдуулугун карайт. Тергөө бүгүн прокуратурада жок. Улуттук коопсуздук кызматында, ички иштер министрлигинде. Ишти козгоого негиз барбы? Биз мыйзамды карайбыз. Эгерде ишти далилдеп, экспертизаларды, лингвистикалык жана башкаларын сүйлөгөндөрдүн аракеттерин, далилдерди алып келип козгоп, башкаруучусын камакта алып тергейбиз, биз мыйзамдуулугун карайбыз. А тергөөчү кандай багытта тергейт, ал кылмышты далилдеш керек да, анын аракетинен. Ал тергөөчүнүн укугу. Ошол ар бир процессуалдык аракеттерде мыйзам бузуучулукту биз карап турабыз. Ар бир иш боюнча карайбыз. Адвокаттардан арыздар келет, ошол кармалып аткан жарандардан келет. Биз баарына текшерип, биз өзүнчө жообун берип атабыз. Эгерде аныкталса, биз кайсы тергөөчү болбосун кылмыш ишин козгоого даярбыз. А эгер жана сиз көрсөтүп аткандай, жарандарыбыздын бардыгы аракеттерди көрүп атасыз да. Аракет. Биз мамлекет баарыбызга керек да. Прокуратура, журналисттер, блогерлер, жалпы коом ушу мамлекет түзүп турабыз. А мамлекеттин кызыкчылыгы баарыбызга жогору, бийик болуш керек. Мамлекеттин кызыкчылыгына өзүңдүн кызыкчылыгыңды төмөн коюшуң керек. Биз ошондо мына өнүткөн өлкө, укуктук өлкө жана башка таттуу кыялдарга өрлөбүз. Биз ушундай иштөө менен, ушундай түшүнүк менен ошого жете алабыз. Эгерде бизде башаламандык болсо, каалаган жаран жалган маалымат таратып, же бийдикке чаң тополоң салуу, мамлекеттик коопсуздукка шек келсе, биз аеусуз катуу чараларды көрүшүбүз керек. Мына ошол багытта сиз айткан иштер жүрүп жатат. Аларды тергөөсү далилденсе, биз айыбын бекитип сотко жиберебиз. А сот негизинен баа бере турган күнөөсү бар сот бул. Биз мыйзамдуулугун карайбыз. Туура козголдубу, туура тергелди, укук чектелбеди, факты барбы? А факты далилденеби? Сотто, процессте бардык тараптар бирдей укукка ээ билет. Соттолуучу, адвокат, жактоочу, ошол эле прокурорлор бирдей укукта да. Сотто далилденсе, сот жообуна тартылат. Мен ушул жерде эстегенди айтып коеюн, акыркы убакта жанагы Оштогу блогер ким эле? Улукбек Карыбеков. Улукбек Карыбеков жөнүндө иш козголгон билесиздер, камалып да чыкты. Ал боюнча сотто каралды мына. Күнөөсү далилденбейт деп прокурор айыптоодон баш тартып, бүгүн акталды көрдүңүздөр. Ушундай бул бардыгы мыйзамдуу жүрүш керек. Анан биз саясий жакка кандай шоого берилип, бир баш көңүлгө буруп кетпешибиз керек да бул маселелерде.